кыймылын коопсуздук матчта башкы башкармалыгы азыркы учурда Талаш шаарында атайын жөө жүрүш атып. Жол кырсыктарын азайтуу жана жарандардын жолдо жүрүү коопсуздугун камсыз кылуу иш-чаралары жигердүү уланып келет. Бул багытта Бакай Ата, Талас райондорунан жана Талас шаарынын мектеп окуучулары атайын жөө жүрүшкө чыгышты. Уважаемые водители города Талас, просим неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Надевать ремни безопасности. Иш-чара жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан демилгеленип, жаш өспүрүмдөр катышкан жол кырсыктарын алдын алуу боюнча Капар Медетбеков атындагы Талас облустук музыкалык драма театрында атайын жыйын өткөрүштү. Жыйындын жүрүшүндө жол эрежелерин сактоо боюнча мектеп окуучулары даярдап келген чакан үзүндүлөрүн көрсөтүштү. Adımızda cembirik. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2. Жаш төскөчү бул бизде ар бир адамды өзүнүн эме белгилерге жана үйрөтүш үчүн эметилген. Бул жол эрежесин сактоону уже биз 3-жылдан бери катышып келатабыз. Азыр бүгүн дагы бир аз дардык азыр көбүрөөк эле болду, бирок ушунча элдин арасында сүйлөгөндөн мындай аткаргандан тартынып бир аз аба сүрдөндүк да. Азыр мисалы бир эле адамдар эле жана центральный жолдон өтпөйт деп ойлойбуз да, анткени центральный жолдон өтөт, анан кичи калдарга азыр биздин водительдер дагы алар көп мындай жол эрежесин эч кимде эле жок, гаи жок деп эле ушинтип эле эме алышат да. Анан ар бир адам өзүнүн жол эрежесин билип, мындай өзүн ар дайым өзүнө сак болгонго аракет кылыш керек да. Ар бир адам өзүнүн жоопкерчилигин билип, жолдон абайлап жүргөндү сунуштайм. Жол белгилерин билип, ар бир адам жол белгилерин билсе, бул сактанып жүрөт да. Окуучулардын мектепке коопсуз келүүсү таң эрте аруу бакмай кызматкерлеринин тыкыр көзөмөлүндө болуп келет. Бул өз кезегинде мугалимдер үчүн бир топ жеңилдик экенин агартуу тармагынын адистери белгилешет. Мындай иш-чаралардын натыйжасында мугалимдер жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери менен биргеликте окуучуларга жолдо жүрүү эрежелерин үйрөтүү боюнча тыгыз иштерди алып барышууда. Жаш тескөөчүлөр тайпасы өзүнчө мектеп ичинде дагы иш алып барышууда. Биздин башталгыч класстын окуучуларына өтө жардам иретинде биз ошо гаи кызматкерлери менен да бирдикте иш алып барып атабыз да. Алар да келип бекем кызматташтыкта окуучулар менен бирдикте мектеп ичинде 1-класстан 4-класска чейин жаш балдарды шам чырактан өтүүдө жол эрежесин сактоо эрежелерин үйрөтүп келүүдө. Коопсуздук жагынан бизге дагы өтө жеңилдик болуп атат. Жакшы, Кудай буйруса. Ачык сабактарда өтүлүп, бардык жактан биргеликте иш алып барып атабыз, жакшы. Ошондой эле жыйында Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын штабынын жетекчиси Бахрам Сайтходжаев узап бара жаткан жылда жол кырсыктары боюнча кене маалымат берди. Анда өспүрүм балдар катышкан жол кырсыктары жаңы заманбап жолдо жүрүүчү жабдыктарга эч кандай талаптардын коюлбагандыгы көптөгөн кырсыктарга себеп болуп жатканы айтылды. Милициянын генерал-лейтенанты Улан Номоканович 2 айлык иш мерчеми бекитилген. Ошо укук бузуулардын алдын алуу боюнча ошол иш мерчемин бекитилген негизинде биз жол кырсыктарын алдын алуу багыттары боюнча, балдар менен катышкан жол кырсыктарын алдын алуу багыттары боюнча ар бир районго барып элдер менен жолугуп келип атабыз. Мына жакында Баткен областында болдук, жалпы Ош шаарында болдук, Ош областында болдук, кече Жалал Абад областында болдук, бүгүн мына Талас шаарындабыз. Өзүңүздөр көргөндөй азыр замандын талабына ылайык жөн эле чыгып доклад окуп койбостон презентациялар даярдап, видеороликтер даярдап, андан тышкары жанагындай жол кырсыктарын статистикасына такалып, мына кайсы учурларда жол кырсыктар катылат, кечиндеби, күндүз күнүбү, жума ичинде кайсы күндөрү болот. Ушу элдердин суроолорун угуп, ошол жерден чечилген вопросторду ошол жерден чечип берип, жергиликтүү бийлик менен жумуштарды алып барып атабыз. Анткени жол кыймылынын коопсуздугунун кызматкерлери жалгыз эле ушул жол кырсыктарын алдын алууга баягы эме болуп калат да, бизге кичине жалгыз болуп кыйыныраак болуп калат. Биргеликте баарыбыз киришсек, ушу мыйзамга ылайык баарыбыздан биз жеңе алабыз ушул жол кырсыктарын алдын алуу боюнча. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдиргендей, өткөн жылга салыштырмалуу жол кырсыктары көп катталганы менен жаракат алган жарандардын пайыздык көрсөткүчү жана каза болгондордун саны аз. Ошондой эле жаш өспүрүм балдар катышкан жол кырсыктары дагы бир кыйла төмөндөгөнү белгилүү болду. Сыймык Барманов, Мелис Элебесов, Таңкы Талас маалымат музыкалык программасы.